Кыргызстан артта калдыбы? Кыргызстан артта калды ойлойбуз. Кыргызстан ордунда эле. Биздин ой жүгүртүүбүз артта калды. Ушунун алдынан өтүп баратып, ушул жакка кандай адамдар кирчү дечим. Кандай адамдар ушундай жерлерге кирет. Муну ичин көрүш, мындайча айтканда мечта болчу. Арзу болчу. Бирок аракет кылсаң, мындан да күчтүү жерлерге жетсең болот. Менин атым Нурлан Айтбаев, фамилиям. Жалал Абад областынан болом. Бул жака Бишкекке 2004-жылы окууну школду бүтпөй эле келгем. Чынын айтканда, мен окуган эмесмин, эч бир окуу жайда. Мыкты адам кандай? Мыкты адам только өзүнүн ою менен ойлойт. Ушул нерсени мага айтканда, мен билдим да, сездим. Ушул жерде бир чоң акча бар экен. Бирок андан ары мага туңгуйт. 5 университетти бүтсүн, 5 тилди эркин сүйлөсүн. Адамда бир эле нерсе керек. Смелость. Байып кеткен. Жаңыдан Салымбеков дейли, жаңыдан Дордой курган, Бабанов, алар чет эле турсун, даже Дордойго биринчи контейнер ачкандар уже кыйла байып алып жатсаң 20 миң сом кайда калат, акча калат. Эле мен айттым. Ата дедим. Мен лучше акчаны рисковать ете берейинчи дедим. Сен неге? Чен өмүрүмдү рисковать эткенчи. Макбуктарды ошондой эле BMW автоунаасын койдук. 6. BMW X6. Вот ошондо утуп алган мүмкүнчүлүгү болот. Вот ошого качсын азыр. $100 болду. Салам достор, Автор ТВ каналы Жаннат отелинде бүгүн бизде Кыргызстанда биринчиде болгон тифкой миллионер Нурлан мырза менен таанышмакпыз. Нурлан мырза. Кандай, жакшысызбы? Assalamu alaikum Nурлан мырза. Assalamu alaikum. Биз сиз менен байланышканда, маекке чакырганда сиз ушул тоо жактагы Жаннат отелди тандадыңыз. Мага кызык болуп атат, эмне үчүн ушул отелди тандадыңыз? Муну тандаган себеби, ачык айтканда, биз тоо жакка эс алган чыкчык. Мындан ары тоо жак. Анан ушунун алдынан өтүп баратып, ушул жакка кандай адамдар кирчү дечим. Кандай адамдар ушундай жерлерге кирет. Муну ичин көрүш, мындайча айтканда мечта болчу. Арзу болчу. Бирок аракет кылсаң, мындан да күчтүү жерлерге жетсең болот экен. Буюрса. Анан экинчи суроом, азыр сиздер Кыргызстанда алгачкы жолу криптовалюта, биткоин, блокчейнди элге жеткирип атасыз, карапайым элге. Менде суроо тутулат да. Бизде азыр өзүңүз айткандай эле статистикага таянсак, 1-2% адамдар билет экен да. Ошону калган 98% адамга кантип жеткиресиз? Ошону мындай карапайым адамга түшүндүрүп бере аласызбы? Мындай, чын айтканда бул жаңы тема болот. Ар бир жаңы келген нерсени адамдар бат өздөштүрүп, жолусу бат түшүнүп кетишет экен. Неге дегенде, азыр криптовалюта, блокчейн, биржа, ошондой эле брокерлик, трейдерлик десең, учурайт адамдаргачы. Чын мен өзүм деле башында биринчи укканда түшүнгөн эмесмин. Кийин бирок кайра түшүндүргөнгө аракет кылам. Эмне үчүн? Бул 21-кылымдын бизнеси деп койсок болот. Ар бир бизнес учуру менен болот экен. Мисалга, азыр Google десек же болбосо WhatsApp, Instagram десек баарыбыз эле түшүнөбүз. Мореки смартфон, телефондо мисалы баарыбыз эле билебиз да. Учурунда муну деле эч ким түшүнгөн эмес, билген эмес. Азыркы жашоодо кандай десем, кол менен, бут менен эмес, мореки телефон болсо, интернет болсо, иш кыла бере турган заманга келип жеттик. Бирок көпчүлүгүбүз ошол нерсени түшүнбөйт экенбиз. Демек сиз ошо
криптовалюта баштагансызга канча болду? Мен баштаганыма 1 жыл 3 ай болуп атат. 1 жыл 3 айдын ичинде өтө чоң өзгөрүштөр болду. Анан биз элдерге жеткирүү үчүн, элдерге ушундай маалымат берүү үчүн ар кандай методдорду колдонуп атабыз. Түз эле криптовалюта алсаң, ушундай баасы өссө байып кетесиң деш, билесиңер, кыргыздарга ишенбейт. Эмнеге дегенде жанагы сетевой маркетинг, пирамида, ошол нерселер элдин жүрөгүнө тийип койгон да. Азыр муну айтсаң эле сразу не дейт? Ошол нерсеге окшоштура берет. Анан азыр дагы брокер деген сөздү жагынып алып деле азыр как ошо пирамида сыяктуу же болбосо дагы бирдемкелерди мучтетип ошондой кылып жүргөндөр бар азыр делечи. Азыр деле абайлабаса биржа, криптовалюта, брокерлик деп туруп көз боеп коюшу мүмкүн. Анан биздин жаат эч кандай эме жок. Жалпак тил менен түшүндүргөндө долларды алдың, обмен валютага бардың, сом алдың. Болду. Ушундай эле. Болгону электрондуу жүзүндө. Биздики как обмен валюта кетет. Мисалы обмен валютага барасың, рубль болсо сом аласың, же доллар аласың. Ошондой эле. Ал жерде колдон колго адамды көрүп иш кыла турган болсок, бул жерде дүйнөлүк биржа бар. Дүйнөлүк ал жерде дүйнө жүзү ошонун ичинде бири-бирин көрбөй эле соода кыласың. Обмен валюта жүргүзөсүң. Ал жерден кагаз акчаны кагаз акчага алмаштырса болот. Кагаз акчаны криптовалютага алмаштырса болот. Ал жеңил. Просто ар бир нерсе, мисалы телефондун деле бир 3-4 кнопка менен, 5-6 кнопка менен бирдемке кыласың да. Бир жакка киресиң, Инстаграмды алалы, скачать этесиң, киргизесиң, жазасың, всё. Бирок ошону үйрөнө элек да кыйын көрүнөт да. Бул жерде деле ошону эле биржага регистрация кыласың, бир 4-5 кнопка менен, андан кийин акчаны киргизесиң 5-6 баскыч менен, андан кийин кайра чыгарып аласың 5-6 баскыч менен. Ушундай эле жөнөкөй эле нерсе болгону. Мен дагы бир ушул нерсеге токтолуп кетейин. Биз азыр обучение жүргүзүп атабыз, брокерлик боюнча. Ал жерде чын айтканда булдай обученияларды $500 өйдө келет. Мен ошо криптовалютаны, блокчейнди, биржаны, анан брокерликти, трейдерликти, то ал жерде брокерлик анчалык мани бербейт. Эмне дегенде топ-10-те азыр иштеп аткан брокерлер бар, то есть трейдерлер. Алар биржада гана отурат, алат, сатат. Мисалы, обмен валютанын ичинде отурат, клиентке эмне кылат, алмаштырып берип коет, болду. Обмен валюта мурда кандай башталган? Обмен валютаны деле көчөдө эле кармап жүрүшүп бири-биринен обмен валюта жүргүзгөн. Ошол сыяктуу брокердин иши ошол сыяктуу. Жана компьютердин ичиндеги бул трейдер. Ал жерде эч кандай адамдар менен иштешпейт. Ошол жерде доллардын бир жагын ала турган, бир жагын сата турган баасын коюп коет го. Дал ошондой эле криптовалютада да бир жагын ала турган, бир жагын сата турган бааны коюп коет. Арзандаганда алып коет, карап отурат, кымбаттаганда сатат. Трейдер ошондой иш кылат. Брокер бул адамдар менен иштешет. Мисалы, сен акчаң бар дейли. Бирок эмне кылышты билбей атасың. Криптовалюта сатып аласың. Болгону ошол 5-6 кнопка менен кайра сатканды үйрөтүп коебуз. Сизди бир мүнөт сизди бөлөйүн да. Брокер деген түшүнүк бул кыргызчасы ортомчу да. Эми мындай айтканда ортомчу катары болуп калат. Бирок ортомчудан бир аз башкачараак. Андан башкача. Толук перевод кылып келгенде башкачараак. Эмнеге дегенде ортомчу эмне? Сен менен бирөөнү тааныштырды, машина сатсаң, алып берип койду, всё. Бүттү да. Бул жерде мен сенин акчаңды алдым. Мен сенин брокериң болом. Мисалы, банктарга кирсең, сени бир адам обслуживать этет да. Бир адам карайт. Кредит алсаң, тетиги үйүңү тияк биян көрүп отуруп, эмне кылат? Бир адам сени обслуживать кредитти берет. Ошо менен сен ай сайын ошол адамга төлөп турасың кредитти. Ошондой сыяктуу сенин акчаңды алгандан кийин биз ошол акчаны криптовалюта алып,
ошону көбөйтүп бергенге сага жол көрсөтөбүз да, ушундай нерсе. Мисалы, учурунда 1 жыл мурун муну 2 сомдон да саттык. 10 сомдон да сатканбыз. Азыркы учурда 60-70 сомдон да сатылып атат да. Эмне үчүн? Баа өсүп кетти просто. Мурда 10 000 сомго 5 000 уштук тип коюн келе турган болсо, азыркы учурда 10 000 сомго где-то 5 уштук даже келбейт да. 250 уштук ушундай келет. Мировой известный биржадабы бул? Кайсы биржа? Мировой биржада. Рейтинг канча азыр? Ошол биржанын рейтинги канча? Бул мындай да, 2014 чыккан. Бул самый первый биржалардын бири Yobit.net деген. Бирок ошол учурларда 2014-жылдарда бул деле популярдуу болгон аябайчы. Анан азыркы учурда где-то ылдыйраак, но безопасный деп койсок болот. Эмне үчүн? Ал жерде только аласың, сатасың, башка эч кандай жанагындай эмелери жок. Азыркы учурда жаңы биржалар чыккан, Binance, толтура биржалар чыккан. Ал жерде кичине бир аз баш оорутмасы көбүрөөк. Ал жерде ставкалар бар, дагы бирдемкелер бар, ишсе көп нерсени кылып койгондо ал азарт болуп калат да. Азарт эсептелет. Yobit'te ал жерде только алмаштырасың, все. Ошол менен айырмачылык. Анан былкытпай ошол кандай системада чыккан болсо, ошол боюнча иштеп келет бул биржачы. Ушуну канча жылдан бери иштеп келет? 2014 болгон болсо 6 жыл болду. 6 жыл болду. Мындай, кандай түшүндүрсөм, криптовалютанын өзүнүн секрети бар да. Аны көпчүлүк адам билбейт, даже топ-10 иштеп аткандар да билбейт анычы. Криптовалюта деле эмес, любой бизнесте, хоть столовый ачасыңбы, хоть магазин ачасыңбы, ошол нерсени жүргүзүп, ошол нерсени алып кетүүнү билбесең, сен банкротко учурайсың. Любой бизнесте өзүнчө бир секреттер болот. Ошондой эле криптовалютадагы секреттер бар. Ал кандай? Чын-чынын айтканда 100 000ден ашык түрү бар криптовалютанын. Анан биринчи биткоин чыккан. Биткоин чыкканда деле башка коиндер чыккан. Естественно, туурап чыгышкан да. Бирок эмне үчүн биткоин ушунчалык популярдуулукту кармап, дүйнө жүзүнө таанылып кетти? Бул жерде тонкий эле секрет, количествода. Мисалы, 18,5 миллиону чыккан биткоин. Өзү толук 21 миллион чыгыш керек. Толук 21 миллион количествосы бул дүйнө жүзүндө 7 миллиарддан ашык адам бар эмеспи? Ошого 21 миллион гана количество башка чыкты. Ал кандай майын? Мисалы, могу стакан. Муну сатып аласың, ордуна эмне кылат? Кайра жасап чыгарып коет. Стул алалы, любой нерсени сатып аласың, ордуна кайра жасап чыгарып. Ошон үчүн булардын баасы өспөйт. Акчаны дагы печаттап чыгара берет. Андан кийин Litecoin деген чыккан. Ошо чыккан. Анан биткоиндан дагы аз количестводагы коиндер бар. Интернетке кирип, эң самый дорогой криптовалюта деп издесеңер чыгат. $480 000 турган бир уштук криптовалюта бар. $480 000 турган? Бир уштугу. $90 000 криптовалюта тургандар бар. Азыркы учурда? Азыркы учурда. Мен просто ойлоп жүрөм да, азыркы. Самый дорогой биткоин. Жок. Биткоинден кымбат да коиндар бар. Просто алар элге таанылган эмес. Эмне себептен? Менин оюмча алар элитага окшойт. Же элитадагы эмес, айтып атпаймынбы? Количество. Алар 1 миллион чыккан. 5 миллион чыккан, 2 миллион чыккан мисалы. Количестволор аз. Саналуу гана кишилер бөлүп алган болду. Ошону бул алтындай эле турбайбы? Вот ошондой десең болду. Таштым да. Ооба. Болгону бул количествосы аз. Ограничен. Анан дагы бир нерсени айтып кетсем, биткоин эмне үчүн $65 000 чейин чыкты? Муну колдонгон адамдардын количествосы 60 миллион адам колдонот. 21 миллион количестводагы биткоинди 60 миллион адам колдонот. Ошол себептен колдонуучулар көп да. Анан $65 000 чейин чыкты да. Эми карап көрүлү, андан кийин эле чыккан Litecoin депчи. Ал деле 450 миллион болуп чыккан. 450 миллион. 21 миллион менен 450 миллиондун айырмасын карагыла, канча эсе көп.
ошол коин, мисалы лайткоин, ошондой болуп, биткоиндой болуп 60 миллионго чыгыш үчүн, 60 миң долларга чыгыш үчүн аны 3 эсе өзүнөн көп адам колдонуш керек. Мындайча айтканда 1,5 миллиард. Вот. Андан кийин эфир коин деп чыкты 2014. Анын количествосы 114 миллион. Эфир коин 2 минусун айтып коеюн. Биринчиси, эмне үчүн крупный держательдер ал жака көп инвестиция кылбайт. 25% Виталий Бутеринден ошо эфир коинди чыгарган адамдын колунда. Виталий деп айтып атпайсызбы? Ошол орусбу? Орус миллиардер ал өзү. Бирок 25% ошол Виталий Бутериндин колунда, өзүнүн колунда. Эмне үчүн кармап турат? Сатпай. Өз үчүн бүтүп атабы? Жок, бул жерде мындай да. Если алып чыгып туруп саткан болсо 25% эмес, даже 5% алып чыгып туруп сата турган болсо, муну почти $100 чейин түшүрүп коюшу мүмкүн. Ошо $1000 чейин. Кыйла эле эмне кылып коет, баасын түшүрүп коет. Буну сатканда түшүп кетет, алганда баасы өсөт. Ошон үчүн инвесторлор коркот. Чоң акча салгандан коркот. Андан алыштан коркот. Биткоиндун анын определенный бир адамда количество кармалып турган жок. Ал аз-аздан элдерге таркап кеткен. Ошон үчүн коркунуч жок. Эмне үчүн? Дейли сенде 10 биткоин бар. Бул $10,000 чыкты биткоин. Былтыр $10,000 болгон. Ошол учурда өзүң арзан эле алгансың. Ашпайса бир $1,000 алгандырсың. Бирок $10,000 чыгып кетти бир ушту. Сата турган болсоң, канча акча болуп атат 10 биткоин? $1 миллион. Сатат белең. Азыр Көрүш керек. ойлонуш көрүш керек дейсиң, бирок сатпайт белең. Сатсаң мүмкүн бирөөнү экөөнү. Керек болбосо сатпайсың. Керек болбосо сатпайсың. Эмне үчүн? $1,000 турган биткоин $10,000 чыгып атса, сенде кандай ой болот? Да, өсөт деген. Вот, ошон үчүн сатпайсың. Сенде акча болсо эмне аласың? Кайра алып кошосуң. $20,000 чыксын. Кой $100,000 чыксын биткоин. Сага акча кереги жок болсо сатпайсың. Ошон үчүн муну алып держательдер кармайт. Бул как фонд сыяктуу да. Мисалы мен акчамды салып койдум, фонддо турат. Качан керек болгондо жанагы алам деп аткандарга сатып коем дагы. Биржанын ичинде өзүмө керектүү акчаны алып коем, калганы тура берет. Менде акча болуп калды, кайра алып туруп ошол жака кошуп коем. Ошондой эле бир нерсе бул. Азыр биткоинди айтып жатпайсызбы да? Эмне үчүн биткоинди тандабай? Тифкоинди тандадыңыздар. Мен билген боюнча мен карап чыктым. Рынокто 2000 коин бар. Эмне үчүн тифкоинди тандадыңыздар? Азыр Кыргызстанда силер тифкоинди киргизип атасыздар да. Ошо эмне үчүн тифкоин? Эмне үчүн тифкоин дегенде, биринчиден мунун количествосы аз. Биткоинден да аз. 15 миллион количествосы. Биткоин 21 миллион, 15 миллион количество. Жалпы эсептеп көргөндө Кыргызстан деле ала турган болсок, 6,5-7 миллион адамга 2ден берген болсок, эмне? Түгөнөт. Бизге жалпы вес Кыргызстан алыштын кажети жок. Москвадан, Турциядан алып атышат уже элечи, башка мамлекеттерден алышат. Ошентип олтуруп бир держатели бир 10,000ден эле ашкан болсо, мунун баасы уже $100 дейт. Неге дегенде, кандай десем, былтыр муну бир киши баштады. Кеңеш Айланович деген менин наставнигим. Ошол киши айткан 5-6-9-га. Ушундай биткоин, ушундай болуп көтөрүлдү. Даяр сценарий турат. Ушундай кылып туруш тифкоинди Кыргызстандын биткоини кылалы деп айткан. Ал учурда бир адам, башка эч бирибиз эчтемке түшүнбөйбүз. Туура сен сыяктуу эле. Анан действительно мен көрүп турам, акча бар экен бул жердечи. Бирок кантип түшүнбөйм. Ошентип отуруп алда ачка тагынат, ачкар. Ошо ачкар байкен Кеңеш Айлановичтин артынан жүрдүм.
Ушул билгендин бир 10%-ын өзүм алып алсам, мага жетерликтей эле сезилди. Анан үйрөнүп, түшүнүп олтуруп, азыркы учурда былтыр менен быйылкыга салыштырмалуу, былтыр айтчу 10 жылдын ичинде $1000 чыгарам дечү. Азыр айтып атат 5 жылдын ичинде $1000 чыгарабыз деп. Эмне себептен? Былтыр ал өзү жалгыз болгон болсо, азыр ошондой адамдардан мендей бизди тарбиялап чыгарды, окутуп чыгарды. Биз дагы адамдарга окутуп чыгардык. Ошентип отуруп 50дөй брокер бар. Ошол адамдай 50дөй брокер бар. Ошонун күчүнө таянып айтып атат. Канча убакыт ичинде? 1 жыл 3 ай. 1 жыл 3 ай. Былтыр 2020 где-то февраль-март айларында башталган. Эми карап туруңуз. Азыр 50 киши, бирок держательдер 870тен ашты. 880ге ушундай барып калды жечи. Ал учурда 5-6 эле адам билчүк. 2 сом болчу ал учурда. Азыр 870 держатель бар. Кээ биркилери 5000 салып койгон, кээ биркилери 10.000, 100.000, миллион деп салып койгондор бар. Ал адамдын өзүнүн жөнтөгүнө жарашат. Ушул брокерлерди дагы биз көбөйтүшүбүз керек. Дагы окуйт, дагы үйрөнүп. Эми брокердин саны 50ге жетиши мүмкүн да. Ой, 500ге. Тура 50ге жеткен 500ге да жетет. Держательдердин саны 8.000, 9.000, 10.000ге да жетиши мүмкүн. Азыр 800 болсо, бул 1 жылдан кийин жетиши мүмкүн. Жетет. Потому что бир адам 1 жылдын ичинде 50дөй брокерди тарбиялап 870 держатель кылып койду. Бирок ошол бир адам кылган нерсени 50 адам кылат. 50 эсе батыраак кетет. 50 адам ар бири ушул адам кылган эле кыла турган болсо, буюрса 10.000ден ашып кетиши мүмкүн. Анан бул жерде без риска, мындай тобокелчилиги жок деп биз даана гарантия менен айтканыбыздын себеби блокчейн деген система бар. Блокчейн системада сакталат. Мисалы мунун баасы түшүп кетиши мүмкүн. Нөлгө даже. Бирок кайра көтөрүлүп кете берет. Бирок жок болуп кетпейт. Блокчейн жөнүндө мага кеңири айтып берсеңиз. Мен бир Жапаров жаңы шайлоого баратканда, шайлоону блокчейн системасы деп айтып кеткен. Блокчейн системасына киргизебиз депчи. Блокчейн системасын мен түшүнөм. Бирок жалпы Кыргызстанга карапайым калып кетсеңиз, блокчейн бул эмне? Блокчейн деген кандай түшүндүрсөм, Google'ду баарыбыз эле билебиз. Мисалга алганда бул Google дейли. Бул блокчейн дейли. Экөө бирдей эле кызмат аткарат. Айырмачылыгын айта турган болсок, мисалы Google'дун ичинде сенин эмнең бар? Сүрөттөр бар, почта бар. Сен блокчейнди түшүнгөнүң үчүн бул нерсени айттың. Көпчүлүгү сен Google'дун ичинде эмнең бар десем, туруп эчтекем жок дейт. Кара, WhatsApp, Instagram, Facebook, сүрөттөр, ошондой эле банк, госрегистр, эмне движение болуп аткан болсо, ошол Google'дун ичинде. Кара. Бирок, кара, Instagramга сен сүрөт жүктөдүң дейли. Аны каалаган убакта өчүрүп кое аласың. Кааласаң Instagram вообще жок кылып кое аласың. Бул бир. Экинчиси, сен издесе, бирөө таап алат. Же болбосо бир банк болобу, же болбосо бир какой-то компания болобу, бир нарушение кыла турган болсо, эмне кылып коет? Запрет коюлат. Ошондой эле Google эмне болуп атат? Проблема. Мындайча айтканда, адамдар управлять этип атат Google. Өз каалаганча колдонуп атат адамдар. Блокчейн салыштырмалуу. Блокчейнден бир жолу Instagram ачтыңбы? Мисалы, Султан деп ачтың. Бирок сен Султан деген эмес, мен башкача аркылуу ачам деп туруп, алмаштырайын десең, ал нерсени алмаштыра албайсың. Ошол боюнча кылат. Сүрөттү жүктөдүңбү, аны да өчүрө албайсың. Өзүң да өчүрө албайсың, блокчейнден да өчпөйт. Эми акча жаатында айта турган болсок, Элсомду баарыбыз эле билебиз. Элсом каякта? Google'дун ичинде. Кимге канча перевод кылып атасың, кимден сага канча акча түшүп атат, сенин кошелегиңде канча акча бар. Анын бүт баарын эмне болуп турат, көрүп турат.
банкирлер да көрүп турат, мамлекет да көрүп турат. Блокчейн ичиндеги сен канча биткоинуң бар, канча эфир коинуң бар, деги эле канча акчаң бар билбейт. Потому что ал жака номер телефон, аты жөнүң эчтемке кетпейт, жөнөкөй эле түшүнүксүз бир ссылка бер. Болду. Анан Садыр Жапаровдун бул блокчейнди киргизем деген себеби дал ушунда. Потому что муну мисалы шайлоо Google аркылуу өткө турган болсо, ал жерде эмне кылып коет? Жыйынтыгын өзгөртүп кое алат. Блокчейнде бир кнопка басылган болсо, болду. Ал кнопканы өзгөртүү же болбосо кайрадан басуу мүмкүн эмес. Ошол боюнча катат басылган. Ошон үчүн Садыр Жапаров блокчейн системасын киргизем деген себеби, бирден бир себеби ошол. Мен түшүнүгүм боюнча анда блокчейнде эгер блокчейнге катталып, бирок паролуңду унутуп калсаң, коин ошол жакта калат экен. Паролуңду унутуп калсаң, калбайт. Ал жерде сен блокчейн кошелек ачып атканыңда, мисалы эл сомду сага скачивать этип атканда, ал жерде пароль берет сага, 5-6 символдон турган. Эгер сен ошо паролуңду унутуп калсаң, же болбосо телефонуңду өчүрүп алсаң, сен эмне кыласың? Банкка барасың, алар кайрадан жаңы пароль берип, жаңыдан ачып, эмне болот? Акчаңды восстановить этип берип коет. Блокчейнде сен жаңыдан ачып атканда, сага 12 сөз берет. 48 тамгадан турган латинский 12 сөз берет. Ошонун ар бирин жазып, ката турган жерге катып коюш керек. Кыргызда сөз бар эмеспи? Эме кылып көмүп кой дегенчи. Ошондой эле кылып коюш керек. Эгер ошонун бир какой-то бир тамгасы туура эмес болуп кала турган болсо, ал нерсе ачылбайт. Ага сага эч ким жардам бере албайт. Ошол 12 сөздү гана жазып, туура жазып, коюп койсоң, кокус телефонуңа балдар өчүрүп койду, же өзүң өчүрүп алдың, же телефонуңду жоготуп алдың, бирок 12 сөзүң бар. Кыскасы 12 сөз жазып койчу. Ошо 12 сөзүң менен любой телефондон ачып алсаң болот. Анан азыр технология өнүгүп кетип атат. 21-кылымда жашап атабыз. Анын противоположности орусча айтканда хакерлер деп коет азыр. Банктагы банктын счетунда акчаларды урдап алышат да. Андай окуялар көп болуп жатат. Интернетте карасаңыз да көп аябай. Анан ошол биткоин деген криптовалюта да канчалык ушундай сакталган? Мен ушул жаатта айтып кетейин. Же бул система уже түзүлгөнбү? Муну эч ким көзү менен иле албайт. Карап туруңуз. Дагы жанагы эмне үчүн банктагы счетторду адамдар хакерлер урдап атат? Ал жерде сложный эчтеке жок, блок жок ал жерде. Ал жер оңой да. Ушундай случай болгон. Бирөөнүн 7000 биткоини бар экен. Учурунда алган, бирок түшүнгөн эмес, бартыган эмес, просто эле 7000 уштук биткоин. Дүйнөдө менмин деген хакерлерге айтты, ачтыра алган жок. Нурлан мырза, баарына эле кызык болуп аткандыр. Сиз өзүңүздү тааныштыра кетсеңиз, буга чейин кайсы окуу жайда бүттүңүз эле? Эмне жумуш менен алек болдуңуз эле? Анан эмне үчүн ушул криптовалютага келип калдыңыз? Менин атым Нурлан. Жалал Абад областынан болом. 2004-жылдары Бишкекке келгенбиз. Эми Бишкекке адамдар эмне үчүн келет? Жашоону өзгөртөйүн деп келет да. Ошентип бут кийим сатып ош базарда иштеп баштадым. Коммерция, биринчи коммерциям ошол жерден башталды. Анан мага чын айтканда ушул криптовалюта менен ушундай брокер болуп иштеген мага жеңил турду да, өтө эле жеңил турду. Эмне үчүн? Мен өзүм соодагер болгонум үчүн, чайкоочу болгонум үчүн мага оңой турду. Анан окуу жөнүндө айткан болсок, жана сөз бар да. Сен 5 университетти кызыл диплом менен бүттүң. 5 тилде эркин сүйлө дейт да. Бирок сенде орусча айтканда смелость болбосо, анын эчтемкеге жарабайт дейт да. Ошон үчүн окубаган адамдар деле көп ийгиликке жетип атат. Миллиардерлердин деле историясын окусаңар, көпчүлүгү эле мындай билимге андай эле басым кылган эмес. Мисалы Стив Джобс. Apple. Alibaba. Китай
китайский миллиардер. Аларды жакшы билет экенсиң. Анан бир окуяны айтып кетсем, ушул криптовалюта боюнча ноокатка барып калдык. Ошко жалаң мугалимдер, ошо айылдын кишилери бир школго жыйналып, бизди күтүп отуруптур. Барып, анан доскада сүйлөп атам. Аябай түшүндүрүп атсам, арасынан бирөө туруп, силер деген билимдүүсүңөр дейт. Окугансыңар, чокугансыңар, силер кыла аласыңар. Биз эми айылда карапайым адамбыз. Биздин колдон келбейт да бул нерсе. Түшүнбөйбүз да мындай нерсени. Анан чын айтканда арыма келип кеттим. Айттым. Мен школда, школьный доскада биринчи жолу доска чыгып сүйлөп атам. Мен школда да сүйлөгөн эмесмин. Мугалимдерге школда окуп жүргөндө да доска чыккан эмес. Бирок мугалимдер тил жакка чыгып көргөн да. Доска ардайым чыгып. Канча жылдан бери. Анан мен если ушул криптовалюта менен брокерлик менен заниматься этпесем, ошол ноокатка барып калбасам, ноокатка мен доскага чыгып сүйлөгөн эмес, сүйлөбөйт болчумун да. Сүйлөбөй калат элем. Бирок ушунун артынан барып доскага чыгып сүйлөп атсам, мага ушундай эметкен да, ошол нерсени айттым да. Мен биринчи жолу доскага чыгып сүйлөп атам. Мен школда окуп жүрүп да сүйлөгөн эмесмин доскада. Десем, анан өздөрүнө келишти. Анан жанагы сөздү дагы айттым. 5 университетти бүтсүн, 5 тилде эркин сүйлөсүн, адамда бир эле нерсе керек, смелость. Кыргызчасы эрк. Эрк керек, ошондой. Анан бул ошол. Эмне үчүн Тивкоюнга келип калдыңыз? Сиз башында айтпадыңызбы? Соода сатык менен жүргөн депчи. Анан сиз эмне түрткү болду да ошол криптовалютага келгениңиз? Мага чын айтканда, былтыркы 2020 пандемия. Үйдө отуруп калбадык баарыбыз. Анан ошол жерде базарга чыга албайсың, за границага чыга албайсың. Соодонун баары токтолгон, элдерди камалган. Ошол учурда көп изчат эттим, көп окудум. Ошол карантин мага жардам берди десем болот да. Неге дегенде, сенде телефон бар, интернет бар, кылса боло турган иш экен. Анан ошентип жүрүп, кеңеш айланыш менен таанышып калдым. Анан чын айтканда, ушул нерсени мага айтканда, мен билдим да, сездим. Ушул жерде бир чоң акча бар экен. Бирок андан ары мага туңгуйук, караңгы. Артынан жүрө бердим. 3 саат бир сүйлөшүп отурганда 3 саат, 4 саат сүйлөштүк. Потому что мага маалымат жетпейт болчу. Ошентип үйрөнүп, Кудайга шүгүр азыр. Муну ошондо сиз канча убакытта үйрөндүңүз? Мен 3 ай жөн эле жүрүп калдым. 3 ай жөн эле мындай үйрөнүп окуганым 3 ай болду да. Анан 6 айдан кийин, 6 ай 7 айдан кийин уже мен иштеп баштадым. Ага чейин мээме сиңиши өтө кыйын болду. Ошондо сизге кайсыл жак көбүрөөк акча алып келет да? Соода сатыктан мурун көп акча тапчыңыз беле же Тивкоюндан аз көп акча таап атасызбы? Мен соода сатык кылып жүргөндө мындай ресторандарда жүрбөйт болчумун. Акча тапчук. Бирок күнүмдүк. Анан эми Кудайга шүгүр үй алдык. Кудайга шүгүр жашоо жакшы эле болду. Бирок эбегейсиз эмес. Жогорку деңгээлде эмес. Ошондой десек болот. Бизде Кыргызстанда статистика боюнча 1,5 миллион адам жакыр жашайт. Бирок мен оюмча андан көп болушу мүмкүн. Көп. Ошол адамдарга если Тивкоюн менен иштеп, окуп, үйрөнсө, кандай жардам берет? Бул менен иштөө үчүн канча каражат керек? Мындайча айтканда 0 баштап кетиш үчүн канча керек? Адамдын өзүнөн ал. Эгер 1 сом акчасы жок болсо деле, мен мисалы бир кишинин артынан жүрүп эле үйрөндүм да. Ошол киши айтчу, мени менен сүйлөшкөн адам миллионер болот дечү. Азыр мен да ошондой деңгээлге жетип калдым да. Мени менен жөн эле сүйлөшкөн адам миллионер болот. Ал эми анын мааниси жөн эле мындай эле сүйлөшүп койсо эле эмес, бирок ошонун жанында сүйлөшүп такай жүргөн адам уже миллионер болот да. Бул жерде өтө жөнөкөй эле. Келсин, окусун, үйрөнсүн. Мен өзүм үйрөнгөн нерсени эле үйрөтүп коюш колдон келет.
Анан эч кандай акчасы жок деле баштап кетсе болот. Брокер өзүнүн акчасы менен эмес, бирөөнүн акчасы. Ошонун акчасын көбөйтүп берип, өзү зарабатывайт. Ал дагы зарабатывать этtirет инвесторго, акча салган адамдарга. И өзү дагы акча иштейт. Брокер ошондой. Бул жерде главный тил байлык болуш керек. Сабырдуулук болуш керек. Аны өтө аракетчил болуш керек. Диплом керек жок. Диплом эчтемкенин керек жок. Чынын айтканда өзү бирок Кыргызстанда диплом керек жок. Мындай диплом алат экенбиз, анан көп эле сураштыра келсем, диплом алып, эмне үчүн алып атам десе, бул караганда керек деп. Же алып коюп, сатып алып, Россияда иштеп жүрөм. Мындай айтканда диплом кереги да жок экен да. Анан биздин диплом чет өлкөлөргө да жарабайт экен. Чын айтканда, коррупция кылбасаң сен байыбайсың. Биздин Кыргызстан ошондой. Бирок башка мамлекет андай эмес. Ал жерде билимиңе, кылган ишиңе жараша сен айлыгыңды көтөрүп, сени көтөрмөлөйт да. А бул жерде только пара алыш керек. Урдаш керек. Вот ошондо байышың мүмкүн. А так биздин Кыргызстанда ошондой учурунда мисалы соодагерлер байып кеткен. Жаңыдан Салымбеков дейли, жаңыдан Дордой курган Бабанов, алар чет эле турсун, даже Дордойго биринчи контейнер ачкандар уже кыйла байып алышты. Эмне үчүн? Потому что алар биринчи. Салымбеков эч ким ишенбейт. Дордой бул ош эле талаа болчу да. Эч ким ишенбейт. Мындайча айтканда дипломго да ишеним керек. Ишеним керек. Азыр караганда рискованный эмес экен. Рискованный эмес дегенде риск кылбаган өзү рискте болот да. Любой жерде риск бар. Магазин ачсаң деле, ошону иштете албай калсаң эмне? Жок. Бул жерде главный жок болуп кетпейт акча. Акчаң ошол блокчейнде сакталат. Болду. Аны баа түшүп кетип, мисалы биткоинди алай айта турган болсок, 2017-жылы биткоин $20,000 чейин чыккан да. Даже $20,000 да ашкан. А бирок кийинки жок, ошол эле жылы $3,800 чейин түшүп кетти. Ошол эле жылы же кийинки жылы $3,800 чейин түшүп кеткен. Жана $20,000 чыкканда деле алгандар болду да. Күйдү ошолор. Сатып берсе күйөт. Күтсө кайра $60,000 чейин чыкты. Көрдүңбү? 2017-2020-2021 3 жыл аралыгында $20,000 сатып алды, мисалы түшүп кетти. Бул жерде сабырдуулук эми үчүн деп атам. Түшүп кетти, и мындан да түшүп кетпесин деп туруп сатып ийгендер. $20,000 алып туруп $3,800 сатып атса күйөт да. А жок, бул көтөрүлөт деп сактап койгондор азыр 3 жылдан кийин $60,000 чейин чыкты, 3 эсе өсүп берди. Бул ушундай нерсе. Бул жерде акча жок болуп кетпейт. Бир гана нерсеси бул биздин пайгамбарыбыз айтып кеткендей сабыр. Оппа. Сабырдуулук өтө керек. Эрк керек болот. Анан дагы бир суроо болушу мүмкүн. Биз мусулман калыппыз да. Анан биздин динге карама каршы жагы жок болуп. Арам адал жагын айтып атасың. Арам адал жагын айтканда, арамга запрет койгон нерселер бар да, фатва чыккан. Ал эмне нерселер? Аракка, чочконун этине, да көптөгөн нерселер бар. Аларга фатва чыккан. Мисалы, сетевой маркетинг деген сыяктууларга. Алар действительно арам. Калган бизнестерде арам адам өзү кылат. Арам иштейби, адал иштейби, ал адамдын өзүнө. Любой бизнесте адал кылып койсоң болот, же арам кылып койсоң болот. Чайканалар деле адал чайканалар бар, арам чайканалар бар. Арак кошулган нерсе эмне? Арам. Анан дагы арам деп эмнени айткан? Мисалы, бирдемкени сактап, баасы өскөндө сатам деген ниетте сактап, баасы өскөндө сата турган болсоң, вот ошол нерсе арам. Аны эмне себептен чыгарган? Мисалы, илгери буудайга адамдар зарыгып атканда, сен байсың да.
Будайды басып коюп, анан баасын дефицит кылып болуп атат да, мындайча айтканда, басып коюп, анан баасы өскөндө сатам дей турган болсоң, бул арам. Анан Чубак ажы Раматылык айтып кеткен, чөптү сатканда арам деген. Эмне себептен чөп сатканда арам деген. Мисалы өзүнүн малы жок, бирок жайыты бар. Жайытын сатса, ошол арам. Себеби аны Алла өстүрүп атат. Ага эч кандай мээнет кылган жок. Ошону саткан арам. И еще аны оруп, жийип коюп, өзүнүн малы жок, жолосо малы аз. Анан малы көптөрдүн чөбү калбай калат да, баа өсөт. Ошол жерде сатканда арам. Бул жерде чөп менен жаңак айырмачылык. Мен жалгаттан болгону жаңак салыштырып атам. Жаңакка эл муктаж болбойт да. Бирок чөпкө муктаж болот. Кечээки пандемияны айта турган болсок, пандемияда эмне үчүн дарылардын баасы өсүп кетти? Жада калса маска тапкан алды. Вот, масканын баасы канча болуп кетти? Эмне себеп? Просто компаларга бекитти дарыларды, дефицит кылды. Элдер муктаж, алып отуруп бааны көтөрдү. Ошол нерсе да арам. Бирок кайра эмне кылды? Жасап чыгарып койду эле, кайра ордуна түшүп калды. Ошондо адал экен. Эми адал же арам деп айта албайм. Кишинин өзүнүн. Бизде мисалы чоң-чоң эле молдолор бар да. Биздердин арабызда. Чоң-чоң эле такыба молдолор бар. Ошолор деле кыйла изилдеди да. Чынчынан Сүйүнбек ажы деген бар, Россияда, Москвада. Чубак ажынын жанында жүргөн. Вот ошол дагы сатып алды да. Ошол адам бир эле суроо бериптир. Тобокелчилик барбы дептир. Риск. Бар дептир. Кандай учурда? Баасы түшүп кетсе күйөөсүн. Динде де бар, если сен акчаны бир жерге салдың, эч кандай тобокелчилик жок болсо, риск жок болсо, только пайда көрө берсең, ошол нерсе арам. Эмне себептен? Мисалга алганда, сен бирөөгө процентке, пайызга бердиң. Ал адам иштетип атат, сага пайызын төлөп атат. Если ал адам банкрот боло турган болсо, сага баары бир да, сен банкрот болбойсуң. Ал сүткорлукка жатат да. Ошон үчүн ошол нерсе арам деп. Если ал адам банкрот болсо, сен дагы банкрот боло турган болсоң, ошол нерсе арам. Чын-чынын айтканда, рисктен корккондорго именно айтып кетерим. Риск бар бизнес, бул арам эмес. Чындап келсек, бул риск бардык жерде бар. Жок. Да, мындай караганда, мисалы, таксистерди айталы. Мен да бир окуяны айта кетейин. Мен ушул жака акча вложение кылып, ушунун артынан жүрүп, 1 сом акча таппай деле 2-3 ай жүрүп калдым да. Күндү эртең мен келем, как положено ишке келгендей. Ак көйнөк кийип алгам, шым кийип алгам, кечинде кетем. Ошентип менин жашоом бир 5-6 ай уланып кетти да. Ошол кезде атам чалды. Эй, сен акчаны кайга салып атасың? Ушундай десем, аның жок болуп кетсем эмне кыласың? Анам эмне кылайын десем, сен дейт акчаңды рисковать этип атасың. Атам өмүр бою КамАЗист болгон, КамАЗ айдаган. Андан көрө мен карып калдым. Мен КамАЗым турат. Ошону келип айдабайсың. Ош Бишкек бир каттасаң 20 миң сом пайда калат, акча калат. Дедиле, мен айттым. Ата дедим. Мен лучше акчаны рисковать ете берейинчи дедим. Десем, эмнеге? Чем өмүрүмдү рисковать эткенчи дедим. Эмне себептен? Түнү күнү жолдо жүрөсүң, уктап кетишиң мүмкүн. Же бирөө сен нормально кетип атсаң да, бирөө уктап кетип сени лоп түшүшү мүмкүн. Ар кандай ситуация, тормоз кармай калышы мүмкүн. Канткенде дагы, эми ажалың келсе любой момент өлөсүң. Бирок канткенде дагы риск чоң, өз өмүрүңдү рисковать этип сен иштеп атасың. Куранда деле Вот, анан карап, ошону айткандан кийин атам тык этип калды да. Мен ичимен. Анан таксистерде улантып кетсем, мына мисалы Ош Бишкек каттаган, Көл Бишкек каттаган таксистер жанындагы эле досу авариядан өлүп калат, апарып көмүп коюп, Чогуш деген коллегасын кайра эле таксовать этип жүрөт да. Ошол жерде кой мен таксовать этсем өлүп калат экенмин деп таксовать этпей койсо болобу? Риск чоң риск болот. Мен ушул жаатка келип, мен кемситкенде эмес, башка кылганда эмес,
мен кыргыздардын психологиясын ушул демеге түшүндүм да. Совсем башка экен биздики. Кандай мына мисалы Америка менен салыштырсак, Америкада кетип баратасың. Алдыңан бирөө чыгып эле, атам машинаңды бербесең десе, койт ошо машинасынын ичинде $1 миллион жатсын да. О май гад деп эчтемкени карабай качып кетип калат. Кыргыздачы. Попробуй кыргыздарда ошентип. Сен биринчи мени ат дейт ана машинаны ал. Потому что биз жаныбызды жоготкондон коркпойт экенбиз. Акчаны жоготкондон эле коркот экенбиз. Ошо акчаны жоготкондон корккондугубуз үчүн акчага кул болуп атабыз. Кыргыздын жашоосу ушундай болуп койбойбу? Адамдан адам жаралгандай эле акчадан акча жаралат экен да. Акчаны качан мисалы кандай адам бай? Билесизби? Бай деп кандай адамдарды айтабыз? Мен финансы жакта айтып атам. Финансы жакта айтып атам. Финансылык бай деп кандай адамдарды айтабыз? Сен акчага эмес, мисалы дордойдо иштегендер деле бай. Эмне үчүн? Эртең менен барып, ачып, кечке чейин иштебесе, алына акча түшпөйт. Бай адам кандай? Сен уктап атканда дагы сага акча түшүп турган болсо, ошол адам бай. Анда бир тренингде мага айтып калды, "Могу телефон сага эмне үчүн керек?" деп калды. YouTube'дан кино көрөм, WhatsApp'тан сүйлөшөм. Кыскасы, жашоом кыскартат, сүйлөшөм адамдар менен. Десем, бул телефон жок деле сен жүрө бересиң да деди. Ооба, действительно, телефон жок деле ал учурда жүрө берчүм да. Азыр ар бирибиз мо телефон кармап жүрөбүз, мунсуз деле жашай беребиз. Бир арзан бир телефон алып алсак, связга и всё. Когда сен ушул телефонсуз жашай албай калганыңда, сен жашооң өзгөрөт деген. Анын мааниси кандай? Мисалы азыр мо телефонду алып кое турган болсо, мага акча түшпөйт да. Биздин маегибиз дагы аягына чыгып калды. Сизге Нурлан мырза, ушул Кыргызстан жаштарына азыр жол таба албай жүрбөйбү? Россияга барат, ал жакта деле азыр көрүп атасыз кыйын. Пандемия, коронавирустан кийин аябай оор акыбалга түшүп кетти. Ошол жаштарга кандай жол көрсөтөсүз? Кандай совет бересиз? Кандай десем? Жана айтып кеттим эле да. Акыркы сөзүм экен да. Значит, так. Мен айтар элем. Кыргызстан артта калдыбы? Кыргызстан артта калды ойлойбуз, Кыргызстан ордунда эле. Биздин ой жүгүртүүбүз артта калды. Жаңы технологияларды өздөштүрүп кете албайбыз. Ар бир любой нерсе болсун, биринчи башка мамлекетте өнөт, өрчүйт, 10 жыл, 20 жылдан кийин анан бизге келет. Кыргызстан ордунда эле. Биздин ой жүгүртүүбүз мисалга алганда соода сатыкты, стройканы дегеле бүт нерсени 20-чы кылымдын бизнестерин до сих пор 21-чи кылымда деле кылып жүрөт да. Мен бир эле нерсени айтам. 21-чи кылымга өтсүн. Электроника. Мисалы 19-чу таш доор деп болду, 19-чу кылымдары. Эгин-тегин менен, мал чарбачылыгы менен жан баккан. Андан кийин 20-чы кылым бул соода сатык, базар экономикасы болуп кетти. 21-чи кылым бул электроника. Биз каалайбызбы, каалабайбызбы, ушул үйдө отуруп эле интернет бар жерде эле акча таба турган заман азыр. Бирок болгону туура жол тандасын. Анан мынча салсаң, мынча көбөйтүп берем десе эле сала бербесин. Ошону изилдесин, түбүнө жетсин анан. Азыр биз өтө жеңилдеттик. Аз акция кылып атабыз. Негизинде беспроигрышный, мындайча айтам, утулуусуз кылып атабыз. Алгандай. Мисалы, жөнөкөй эле бир карапайым адам келди, эптеп, септеп $100 тапты, бир үмүттөнүп. Бирок окуй албай калды. Дальше иштеп кете албай калды. Жөндөмү жок болсо иштей албайт. Анан жөндөн эле ошол $100 күйүп кетпеш максатта биз ордуна 50 тифкоин берип атабыз. Азыркы учурда бир 60, 70, 80 сом тегерегинде турган $1 жакындап калды. Ошондон $100 50 тифкоин берип коебуз. Бул биринчи пакет. Экинчи пакет биз
Норик окутуп аткан окууну 300, 400, 500 доллардан үйдө окутат. Биз ошол 100 доллардын ичине экинчи пакет кылып кошуп койдук. Үчүнчүсүндө айфондорду элдер кызыгуу үчүн макбуктарды, ошондой эле BMW автоунаасын койдук. 6. BMW X6. Вот ошондо утуп алганга мүмкүнчүлүгү болот. Вот ошого качсын азыр. Болгону 100 доллар. 150 доллар болду. Биз муну эмне максатта коюп атабыз? Криптовалюта деп айтсак, аны түшүнбөйт да адам. Муну кызыктыруу максатта коюп атабыз, чтоб ушул аркылуу ичине билим алып, ушуну үйрөнүп окуп кетсин деген эле максатта кылып атабыз. Мындайча айтканда 100 доллар менен бул адам өзүңүз инвестиция кылат экен. Коллектив койн алат экен, анан Кудай багайтып болсо, бул автоунаа утуп алат экен да. Жана айфондорду, ноутбуктарды утуп алат экен. Бул мүмкүнчүлүк бар экен да бул жерде. Мындайча айтканда, будущий тагдырын, келечегин 100 долларга эле сатып алат. 100 долларга анча деле эчтемке келбей калды да. 100 долларга телефонуңуз битте жакшы. Ошо да. Нурал мырза, биздин маегибиз да аяктап калды. Сизге чоң рахмат. Мен дагы аябай кызыгып калдым. Буюрса, мен да сизге барып, сиз менен иштегенге аракет кылам. Сизге чоң рахмат. Дагы сүйлөшөбүз. Биз кучагыбызды кенен ачып койгонбуз. Ар бир адам үчүн дастурда. Бул жашоодо жакшы адам болуу эле жеткиликсиз экен да. Сен жакшы эле адам боло турган болсоң, сен таптайт, кууйт, ар кандай сөздөрдү айтат. Сен болушунча эмне кылат? Басынтканга аракет кылат экен. Жакшы адам болуу эле эмес, бул жерде эң чоң секрет бар экен. Лучший болушуң керек. Орусча айтканда, номер один болушуң керек, лучший. Не только мындай эле жөнөкөй лучший эмес. Лучших из лучших дейт го. Кыргызчасы кандай болот эле? Мыктылардын мыктысы. Мыктылардын мыктысы. Кыргызча айтканда. Вот ошондо сага жол ачылат. Сиз билгендей Кыргызстанда мыктылардын мыктысы барбы азыр? Мыкты адам кандай? Мыкты адам только өзүнүн ою менен гана иш кылат. Жана атка мондай эме болуп коет го. Эки жакты алаксыбашчы мондай эметип турган чабат капты атты. Ошондой сыяктуу эле эмне деп коет ошо? Тосуп коет. Тосуп коет. Ошондой сыяктуу эле сен эки жакты көрбөшүң керек. Только өзүңүн мечтаң менен, өзүңдүн багытың менен кете беришиң керек.